Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрөрмандары бүгүн бизде өзгөчө конок. Жалпы жумурай журтка аттын кашкасындай таанымал белгилүү оончу, аткаруучу жана жогорку категориядагы ардагер диктор, көп кырдуу жана көп сырдуу чебер талант Кыргыз Республикасынын эмгеге сиңирген артисти Абас Ишкеев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Агай, биздин студияга кош келиптирсиз. Келип калдык. Биз деле сиз жөнүндө көп эле угуп атабыз, анан келип калдык ушундай конокко. Абас агай, биз сиздин улумун сизди абдан жакшы тааныйт. Ошол өзүңүздүн талантыңыз тууралуу, өзүңүздүн ошол кездеги атактуу диктор катары, ошол өзүңүздүн өмүр баяныңыз боюнча учка кеп айтып кетсеңиз. Эми мына улумун деп айтып койдуңуз. Артыбызды карасак бир топ эле жашап калган экенбиз. Жаштык, мындайча айтканда, мастык кестер өттү дегендей, мына бүгүнкү күнү карасам бир топ жашка келип калыптырмын. Жүрөк баягы боюнча эле жап-жаш эле да. Эми мурда таанылып калган ырларыбыз, мисалы үчүн Накинай, Зайнидин Иманалиевдики, дагы ушу Матанов, Кубанычбек Осмонов, Тоолук кыз, Энекебай, Мукан Рыскылбектин Чын эле мен сени таптымбы деген чыгармаларын ырдап элге таанылып калганбыз да Кыргызстанга, мисалы үчүн кыргыз журтубузга. Эми андан тышкары, мисалы үчүн таанылышы боюнча эле аскерде жүргөндө деле ансамбль Искрада, морской флотто, Тихоокеанский флотто ансамбль, эстрадный ансамбль Искра деген. Мына ошол жерде дагы ырдап, ырлардын түрлөрүн ырдадык да, мындайча айтканда. Көпчүлүгү орусча болду. Анан кыргызча өзүм да чыгара баштадым. Ошен атам сагынып, жоокердин издери деп да чыгаргам, атама арнап. Анан эми ошондон уланып кетти окшойт. Аскерге баргыча деле, мисалы үчүн Аксубай Атабаевдин Тоолор деген ыры, Үйлөнүү тою деген ырлар, ушуларды ырдап элге кичине таанылып калгам да. Анан аскерден келгенден кийин чыгармачылыгым дагы эле өөрчүп турган учуру болчу. Анан келип конкурс болуп калды дикторлукка. Мен бир тууган карындашым Асылкүл Жидебаева деген. Байке, сиз эми радио телевидениени жакшы тааныйсыз. Анда Лагвиненкеде болчу, КТРчи. Ошо жакшы тааныйсыз, ошо барып карап көрбөйсүзбү? Ууздар, кыздар деп эле ушинтип конкурс болуп атат. Мен да диктор болоюн дедим эле дейт. Анан мен барсам, мурунку тааныштар, Уралиев, ушундай кишилер, ой, сен өзүң окуп көрбөйсүңбү дебейби? Анда мурун мени Болот Малдыбаев филармонияга алып алган. Бир эле күн болгондо, эртеси барып атсам. Анан мен бир материалды окусам эле Ыбырай Туманов жөнүндө окуп калдым да. Анан эле бирөөлөр звонить этти, Ак үйдөн звонить этишти дешти. Ким окуду? Тумановду деп. Чикеев окуду. Чикеев кетпесин деп айтышыптыр да. Ошол окуп жүрсүн деп. Анан главный дикторанда Ниязов Абылез Ниязович чыгып, эй, балакай, сен мындан ары ушу бизде иштейсиң деп койду. Мен айттым, мен уже филармонияга кийимин алдым. Эртең ишке чыгышым керек. Мен жок, мен болбойм десем, же биротоло бизге иштейсиң, же биротоло эч жерде иштебейсиң деп койду. Мына Ак үйдөн бизге звонить этип чалышты. Болду. Сен көп ачууга тийбегин да, мындан баштап бизде болосуң деп, ошо мен диктор болуп калгам. Анан диктор болуп жүрүп, заодно ырдап жүрдүм жанагындай. Анан ырчылык дагы ушундай бир нерсе экен, ада эле жүрөктөн чыкпайт экен, ошо жүрөктүн толтосунда жүрүп. Анан эки жакты чогуу алып жүрдүм. Карындашыңыз кийин эмне болду? Сизди дикторлукка жетелеп барган? Карындашым кийин диктор болду. Асылкүл Жидебаева. Инем Жыргалбек Чикеевич тоже диктор болуп кетти ал Пржевальскийде. Пржевальскийде радио телевидениеде 73-жылы барып ачканбыз. Карпбай Керимбаевич деген главный редактор болуп, мен диктор болуп ушинтип ачканбыз. Ысык-Көл радио телевидениеси. Агай, сизди биз аткаруучу диктор катары элебиз, бирок сиздин эл билбеген жана биз билбеген өнөрлөрүңүз барбы?
ел билбеген. Мына мисал үчүн бала кезде айтсам, ал көп узак сөз. Мындай дикторлук. Саясатка кызыгасызбы? Маданияттын кызматкерлери акыркы учурда саясатка абдан катуу багыт алышты да. Эми бир учур, ушундай учур болуп калды. Улам бир президентибиз алмашып отуруп, анан айласынан сүңгүп кирет экенсиз. Себеби тиги киши менен сүйлөшсөң деле саясат, бул киши менен сүйлөшсөңүз деле саясат жөнүндө эле болуп калды бүт баардык жерде. Мурда ыр жөнүндө, мына баланча момундай ырдайт, төкөнчө мындай ырдайт деген сөздөр болчу да. Кийин жалаң саясат болуп кетти, анан айласынан сүңгүп киресиң. Анын үстүнө дикторлор өздөрү да ошого жакын болот. Эми саясаты менен бирок адамгерчилик сапаты да бар да. Бирөөнү жамандап, бирөөнү андай мындай деп каралаган андай жок биздечи, чынын айтыш керек. Реальный болуш керек да баардык жерде. Момундай болуп калды, значит, мындай болуш керек. Болбосо оңдой алсаң оңдо, колуңан келеби оңдо, колуңан келбейби? Бирөөнү жамандап ушаттап кереги жок деп ойлойм. Так ушул мамиле тууралуу айтып калдыңыз. Ошол кездеги маданият өкүлдөрү менен азыркы маданият өкүлдөрүнүн кандайдыр бир айырмачылыктары барбы? Бар. Мен кандай деп айтсам, мына мисал үчүн мурда эми бардыгы эле кайсы кишини алба, мурунку өзүнүн өткөн баскан жолун мактай берет да, чынбы? Бирок реалдуулукка келгенде мындай деп айтсак болот. Мурда ыр чыгарганда, обон чыгарганда атайы комиссия отурчу. Мисал үчүн акын киши отурат, композитор отурат, обончу отурат. Ошолор анан кийин ошол обонду алып келгендерди жактырабы, жактырбайбы ошондон билинишчү да. Анан ага ырдап беришет, мейли Рыспаевди катырып келиби, мейли Токон Ишбаев келиби. Ошо келип ырдап берип, аккордеон көтөрүп келе. Анан ошол өтпөдүк эсик сыртта күтүп турушчу. Анан комиссия, мына онун моери момундай экен, мына талдап отуруп өткөзчү. Бүгүнкү күндө ал жок да. Бүгүнкү күндө ар ким өзүнүн өтүгүн төргилип дегендей кааласа орустун ырына кыргыздын сөзүн жазып чыгара берет. Кааласа өзбектин ырына кыргыздын сөзүн жазып, ушундай көп нерселер болуп атат. Эми бүгүн баары эле ошондой деп айтууда мен алысмын. Жакшы уундар бар, жакшы чыгармалар бар, бирок ошонун арасында жанагындай нерселер ошибкалар көп. Эми ошол өзү ар бир мамлекет ошол маданиятка болгон көз карашы башкача болот. Анан ошол маданиятка көбүрөөк көңүл бурат да. Акыркы жылдары ушул маданиятка бурулган көңүл кородо эле калып кеткен сыяктуу да. Ошондой эле болуп калды. Себеби маданият бөлүнүп калганда эл журттан да мындай болуп калды. Кыргыздын ырчылары же ырчылар эмес болгону баары эле коммерция болуп кетти. Себеби ырчылар, сахнада ырдаган ырчылар той аштарды ырдап калды. Бу сахнага мисал үчүн опера балетке көп киши деле барбайт. Эми сахнада артисттер көп, көрүүчүлөр аз. Кайра ушундай болуп калды да, момент ушундай болуп калды. Эми андан дагы арылып келатабыз, эми буюрса жакшы болсо. Эми филармонияда дагы чакан концерттер болуп калып атат. Бирок ошентсе дагы эл журтубуз кичине жаңы оңолуп келатат. Ошо ортодо бир кызык мезгил болуп кетти да. Түшүнбөстүк көп болду. Маданиятыбыз өзүнчө бөлүнүп калды дегеним, маданият көтөрө албай калды да. Баары тең эле тойго кирип кетти да. Анан жанагы массовик затейник деген бар болчу. Мен окуусун деле бүткөм ошону. Даже тамадан окуусун баштап туруп анан Ошто жүргөндө анан кайра эметип койгом. Мындайча айтканда, массовик затейник кийин тамада болуп чыкты. Ошол эле массовик затейник тамада. Мына сахнада белгилүү ырчыларыбыз баары тең тойго, каерде той, ошо жерде. Ошо менен оокат кылып калышты. Жана бөлүнүп калды дегеним. Эми азыр Кайрат келди. Кайрат эми чындыгын айтыш керек. Бул билимдүү жигит, абдан.
Анан таза жигит, өзү мына телевиденияда зам директор болуп да иштеп келди. Эми анын ою боюнча аны сүйлөгөн сөзү баары тең менин оюмча абдан көтөрөт азыр. Ошо үмүтүм чоң да кайраттан. Мына ушундай жигиттер, ушундай эр азаматтарыбыз болсо, мен негизичи ушуну тилейт элем да, ушундайлар келсе, кичине кыргызыбыздын мына Садырым сыяктуу ушундай көтөрөт го деп. Маданият тармагын, Жалаң эле маданият эмес, деги эле кыргыздын бүт бардык жагына маселесин көтөрөт го деген үмүт бар. Агай, улуу муунун мыкты дасыкан аткаруучу директор катары дейли, ошол той ырчыларынын тойго барып калып ырдашы ушул кандайдыр концерттерге келбей элдин концерттерге келбей коюшуна себепкер эмеспи? Ошо сиздин көз карашыңыз кандай ушул ырчылардын тойго барып ырдашына? Мен уят деп эсептейм. Билбейм, менин көз карашым, же Советтер Союзунда биз башкача болуп калганбызбы? Ушул сахнанын ырчысы келип, тойда ушинтип ырдап турганы кичине төмөн түшүп пастык болот да. Сахнада ырдаган киши сахнада эле ырдаш керек деп ойлойм да, мен көз карашым. Мисалы үчүн Киркоровду алалы, башкаларды алалы, мисалы үчүн. Алар сахнадан түшпөйт, бирөөнүн немесине барып алып, тоюна барып ырдабайт да. Мисалы үчүн. Эгерде суранса, мисалы үчүн Кобзон сыяктуу суранса, попросили, я сейчас спел. Дегалы кайра спасибо деп алып кетип калчу. То есть өзүнүн немесин деңгээлин түшүргөн жок да алар. Ошондой эле болуш керек да биздин ырчыларыбыз деле деп ойлойм да. Анан тойго барып алып, мен тойдо мынча акча алдым, мен мынча акча алдым деген. Эми бүгүнкү күндө ошо болуп атпайбы? Себеби каяктан табат акча? Нан жеш керек, чай ичиш керек, бала акыран багыш керек. Ошого айланып келип атпайбы? Агай, Союздун күркүрөп турган чагында легендарлуу диктор Юрий Левитандан таалим тарбия алган дешет да. Бул киши менен кандайча жакындашып калгансыз? Бул киши мурда деле келип кеткен биздин. Анда Фрунзе болчу, анда да келип, Литвиненко деген, Лапин деген Советтер Союзунун чоң мындай кызматчылары болгон. Радио, телевиденияны башкарган. Ошолор менен да келген, Юрий Борисович Левитан. Кийин мен Пржевальский барып жана радио телевидениени ачтым деп эдимби. Ошол ачканда ошол маалда мени эмеге жиберип калышты, повышение квалификации деп. Дикторлук квалификацияны жогорулатуу боюнча мен ошондо ошо Юнус Абадка бардык, ошол жерде окуп калдык. Ошондо Азатиян, дагы ушундай белгилүү дикторлор бизге сабак берип жүрүштү. Эми алардын көз карашы Советтер Союзунда да кандай дикторлор болгон, Ташкенттин кандай дикторлор болгон, мыкты болгондо, залкар, кичикей бойлуу мындай кишилер эмес, чоң залкар кишилер. Эми ошолордон таалим алып аткандан анан айтып калышты, Юрий Борисович келет, бүгүн келет, анан келет деп. Анан келди. Бизге сабак берип калды, мындайча таанышып өзү дагы. Актерлук мастерствосун көрсөттү, ушундай көп нерселерди сабак берди. Анан мен суроо берип калдым, Юрий Борисович. Вот андан мурун мени бияктагы дикторлор айтып калган да, зачинщик, дикторлордун баарын тең ырдатып атат бул. Диктор деген ырдабаш керек деп чыккан да. Анан мен ошол маселени, Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, мне сказали, что диктор не должен петь. Кто сказал это? Как так? Как так диктор не может петь? Да кто такое сказал? Диктор – это мастер своего слова. Диктор – это эфирный мастер. Эфирный. Диктор – это радийный мастер. Диктор – это артист особый. Артист, вы знаете, что такое артист? Артист – это мастер своего дела. Вот дойти до статуса артиста – это высшая категория. Вы меня поймите, да, что это, да? И диктор должен не только петь, он и актер, он и ведущий,
он и певец, он все должен знать. Вот тогда из него получится хороший мастер, артист. А бүгінгі күнде артист деп көрінгендер біздің Қырғызстанда дәл ошондой бір қызық тескери көзқараш болып қалған да. Ой, артист пе? Ойчу ошол артист деп. Артист деген андан жогору категорияда эч нерсе жок. Бул мастер деген сөз. Токардын мастери болот, Сен устанын мастери болот, машинанын мастери болот, башка ошондой эле артист деген жогорку категорияда мастер. Ошону айткым келет. Анан ошону айтсам айтты, ошондо экинчи андай айтпай жүргүлө. Диктор деген ушундай болот деп ошенткен. Анан да бир окуясы болуп калды, ошол жерде бизде жүрүп калды. Анан Юрий Борисович тигилер деле сүйрөйт, булар деле сүйрөйт. Көрүнгөн эле сүрөткө түшүп эле ошентип кечигип калды. Анан мен туруп эшиктен акырын башпап, жалаң дикторлор отурушат. Туркмен, Тажикстан, Өзбекстан ушунда келишкен да. Тажикстандан келгендер. Говорит Москва, работают все радиостанции советского. Кажется, Юрий Борисович, ну ты, дорогой мой любимчик, ну ты, дорогой, ну ладно, давай, заходи далее. Это калды, извините, далее. Кличкам калып калды, любимчик. Ушундай хохмалар болгон. Юрий Борисович көп нерселерди айтып берген, өзү дагы актер болгон. Тиги айтып бергенден атамекендик согуштан мурун эле мен бир барсам, мени кабыл албай коюшкан дикторлукка деди да. Почему деп сурайбыз. Я окал дейт. Я Дондун жээгинде жашачубуз, биз окат этип көнүп калганбыз деп. Хотя өзү башка улуттан да. Анан кийин ошо театральныйда окугандан келдим дейт, 17 жашымда жаңы келип ошо стажер болуп иштеп аткан дейт. Ну, то есть ученик да, стажер деп коет эмеспи. Анан эле согуш башталып калды дейт. Согуш башталганда биз баарыбыздын фойеде болчубуз дейт. Фойеде турсак, звонить этип калышты, анан дикторлор чогулушуп эле суматоха болуп калды дейт. Анан чогулуп бардым мен. Анан мени да чакырып калышты дейт. Ошо ошондо 17 жашта болчумун деп айтты. Согуш башталганда. Анан эметип калышты дейт. Эми өзүнүн айтканы да, чоң баягы мурдагы дикторлор, мен балам бар, менин семьям бар дешип эле бар кача башташты дейт. А главный диктор тиерде эметип, кто будет читать деп эле. Верховный сказал: но если какая будет ошибка, пеняйте на себя деп. То есть кетмек да, мисалы үчүн. Анан бирөөсү айтып калды дейт. Он Юра у нас молодой, не женатый, холостой. Кстати, он может и прочесть. И всех выручит дегендей айтып калды дейт. Там много было слов. Ну, Юра, давай, прочтешь дейт. А куда я девался? Ну, прочту давайте дейт. Анан давай, заходи дейт. Студияга кийишип алды дейт. А студиянын алдында айнек бар дейт. Карасам, мен кирдим дейт, материал бере койчу дейт, бир барак кагаз, бир эле барак. Кирдим, иштеп атышат дейт, айнектин ар жагынан отурдум. Давай, күлүштү ачыш керек дейт. Мурдагы эмеде. Карасам дейт, эми тиги айнек жактан бүт кишилердин баштары дейт, баары тең эле менен тушуп калат, как будто меня первый раз видят. А может, последний раз дегенде да. Анан ошондо кандай башталды дейт. Күлүштү ачылып, говорит Москва дедим дейт. Карасам, окуй албайм дейт. Биринчи тамгасы смазанный дейт. Тиги бир тамганын үстүнө бир тамганын үстүнө бир там кара тору дейт момда. Ар жагы деле бүт эле кара тору дейт. Улам оңдой беришиптир да, улам. Анан кайра тияктан мум түтөттүм эле. Говорит Москва деп кайра айттым дейт. Өзүм биякты карап атат. Үчүнчү жолу анан сегодня деген сөз экен дейт, биринчи.
бүгін біздің границаны неметіп бұзып келіп деп ошентип окугандан кийин анан чыктым деді, суу, тер, эмне кыларын билбей, баары тең кучактап атат дейт. Ошибкасы жок чыгыптыр да. Анан тияктан звонок болуп калыптыр. Фойеден баары чуркап барып телефонду алып, главный алып. Ошондо айтыптыр, кто читал дептир. Левитан Юрий Борисович, пускай дальше читает деп коюптур. Ошондон кийин мен жанагы новостьтин баарын мен окуп алгам деп. Неме бул ушундай таржымал? Мен кыскача айтайын дедим эле узарып кетти окшойт. Абдан жакшы болду деген, абдан кызык тарыхта. Эч ким билбеген, көпчүлүк билбеген деп коелу. Ошол кийин Левитан менен байланыш болдубу сизде? Жок, кийин байланыша алган жокпуз, эми кичине жашыраак болуп калдык да биз. Ал киши ошондо 61-де билдире келип калса керек эле. Андай кишилер бизге жашыраак балдарга аябай мындай кара киши көрүнчү да. Хотя ал жаш эле экен да, бүгүнкү күндө карасам. Ага, эми кайрадан сиз жараткан оондорго келели. Сен мени оорубайт деп ойлойсуңбу деген аталыштарыңызды суктанып, айрымдарыбыз алырдан күч кубат алып, ырахат алып угуп келгенбиз. Ошол ырдын тарыхы тууралуу айтып берсеңиз. Бул ырыңызды кайсы суюк алган сулуу оон жараттырып, ким сизге эргүү берген? Эми эргөнү обончулар болобу, башка болобу, художник болобу, негизи кыздардан, ошо сиздердей айымдардан кубат алып, анан кийин ошондон жаралат да, чын-чынына келгендечи. Же болбосо бала бакырасын деле сүйөт, ата энесин деле сүйөт. Жашоону ошондой сүйөт. Эми меники мындай болуп калды, Кашкар Алиев деген режиссерибиз жакшы киши. Ошол мени издеп жүрүптүр, анан биринчи этажга барып калдым, радио телевидениедан барсам, анан ой, Абас каякта жүрөсүң, мен сени издеп жүрөм. Анан эмне болду байке десем, ой, сага моногу ырды берип жиберишти эле, бир эжелериң бар экен, ушун карап көрсүн деген, мына могун мен аманатын берип коеюн деп, мага ырды берип койду. Анан ары бери басып, анан материалым бүткөндөн кийин карадым, мындай карасам, ушундай татынакай сөз да. Анан чөтү кыңылдап эле мен өзүм ичимде оонум бар болчу да, ушу жазып койгом даже. Анан ошо төп келишип атпайбы? Эми кичине кайрыктарын кайрып коюш керек болчу. Анан ойлойсуңбу, алсырап жаным кейип турган кезде ополтоо жөлөк болуп койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү, же оорубайт деп ойлойсуң. Кызык да, таң калып. Ой, салып көрөйүнчү деп, анан ар жакта пианино бар эле, редакцияда, музыкальный редакцияда. Карасам эч ким жок экен, кирип эле пианиного отуруп эле, баягы салып көрсөм туура келип атпайбы? Менин оонум уже готовый экен да, почти. Тиги сөзгө ылайык болуп атат да. Анан эми баягы кичине кайрыктарын кайрып коюшкан, анан баягыны бекитейин деп эле ойноп атам да, улам ойноп, ушундай өзүмө да жагып калды да. Анан баягы ойноп атып, качан чыгарам, эмне кылып чыгарам, аранжировкасы кандай болот деп эле ойлонуп аткам да. Анан артымда бир жигит турат, карасам, улам карап коем, неудобно да. Бирөөнүн отургучуна эле сиздин артыңызга келип ал эме турса, сиз деле айтасыз да, эмне турасың деп, ошол сыяктуу. Эмне турасыз? Мооруңуз жагып калды агай дейт. Мага деле жагып атат. Анан бир убакта эмейле деп дагы кайра өзүм ырдап кыңылдап эметип атам. Анан бир убакта агай ушул ырыңызды мен ырдасам болобу дейт. Ырда, кантип ырдабайсың? Наоборот, эл ырдаса жакшы, элге баягы сүңгүп кирип кетсе кайра жакшы болбойбу дедим. Анан десем, мен ырдап берейин агай. Мен ойноп берейинби дедим. Жок агай, менде гитарам бар дейт. Каякта? Аркы редакция, аркы кабинетте дейт. Через кабинет дейт. Алып келчи гитараң. Чуркап кетти, гитарасын алып келди.
гитарасы да бір башкача экен, 8 кылды, обычный 2 кылдан. Ой, жакшы экен гитараң деп, кана ойнап көрчү десем, ойнап турган эле ойлойсуң, ырдап кирсе, жагып калды да мага. Мен айттым, о кайрыктар мындай, мына кайрыктар бар да, кайрыктар. Кийин ошол ырдалбай калды, кайрыктарчы унутулуп деле калды. Анан жагып калды мага, ой, сен жастырып коюш керек экен аны. Мындай коридорго чыксам эле звукорежиссер өтүп бараттыр. Звукозаписывистке, радио, телевидениедечи, 2-нчи этажда. Володя, ну-ка иди сюда. Что такое? Васечки, что ли, келип калды? Володя, надо записать вот эту песню, посмотри. Прекрасная песня. Тем более он под гитару сыграет. Сам сыграет и сам споет. Хорошо, барбынан. Маған ырдаттык. Эми баягы оюмдагыдай таза болгон жок да, ну эмел дедим, ну ладно. А тиги шашып калды. Аваска, я должен bir жака барышым керек эле, кечирим сурайм. Давай другой раз запишем. А это оставим, это дубль dedi. Ну ладно, оставь, это дубль dedi. Анан Володя кетип калып, анан мен де саат 3-кө чейин иштешим керек болчу. Анан иштеп, андан ары дарагы радионун материалдарынан окуп, анан кийин жанагы концерттерди окуп, анан чыксам, Медер мени издеп жүрүптүр. Мен Кадыр Шаев Медермин. Сен каякты бүттүң эле деп сурагам да ошондо, аркамда турганда. Мен Москвадан жаңы эле келдим, 1 ай болду, редакция, музыкальный редакцияга келгем деп. Мейлі, мен билбептирмин дегем да. Анан мага чуркап келиптир. Эмне болду десем, мен балдар менен сүйлөшүп келдим. Бүгүн филармонияда концерт болот. Биздин балдар дейт. Анан мени кошуп атышат. Мен ушу ырыңызды ырдап чыксам болобу дейт. Болбогондо кантсын, наоборот жакшы болот да. Дедим, сиз келип берсеңиз, агай келип берсеңиз. Болуптур, эми барайын деп. Барып, хотя өзүм мындай сахнада эле жүргөн киши элдин арасында отургондо бир кызык болот экен да. Отуруп, карасам ана аңгычакты Медерди дагы тааныштырып чыгышты. Мына жашырчы, мындай ырдын бети ачаары деп анан айтып, сөзү Гүлжамал Абдылдаеваныкы, музыкасы Аваз Шикеевдики деп эле, бакылдап эле Медер Кадыр Шаев деп. Анан ырдады гитара менен, отургуч чыгарып, отургуч берип. Эл кое берсе баланы. Ушундай жаап калды, кайра ырда дегенде. Анан алып туруп алып мени чакырып атат сахнаны көз. Неудобно, но бирок чыктым, анан чыгып бата бердим. Эми ушунун ачылсын, ушу менен чоң ырчы болуп, элге таанылган ырчы болуп кетти. Ошол жерден эме кылып, анан иши кылып ыраазы кылыштан мен кайра барып. Ошо менен Медер Кадыр Шаев болуп калган. Анан ага көп ырларды бере башташты. Момундай ырчы экен деп, көп ырларды аткарып жүрдү. Эми жазмыш экен, тагдырын азыр өтүп кеткен ал бала, бирок өзү өткөн менен анын ырдаган ыр өтпөйт деп ойлойм. Бүгүн элде жакшы мындай элге өтүмдүү ыр болуп калды. Аваз агай, кыргызда бир кемчилик бар да. Биз көзү тирүү кезинде бир сыйлай албайбыз же жакшы сөз арнай албайбыз. Албетте өмүрүңүз узун болсун. Сиз Кыргызда белгилүү инсандардын, белгилүү дикторлордун бирисиз. Бул өзгөчө өнөр деген, сиз айткандай өзгөчө өнөр. Деги эле ушул мамлекет тарабынан сизге кандайдыр бир колдоолор барбы азыр? Жок. Мен эчтеке сураган деле жокмун, аркасынан түшкөн деле жокмун. Уялчумун да, чынына ичкеркичине тартынган инсандардан окшойм. Бирөөнөн бирдеме сурап барып, өзүм кыйналып атсам деле, анан бүгүнкү күндөрдө айла жаганысына бүгүнкү президентибиз мага тетиги эмеден айткан өзү, китепкана барбы, Алтык. Ошондо отуруп бир топ эмелер болон отурганда,
Агай мен сізге народныйды алып берем, агай мен сізге алып берем деп байкушум. Разым, байкуш эмес, мен разымын да, ошентип айткан эле. Ошондой айткан. Разымын, ошондой айтканыңа эле разымын дегенде, а бүгүн ал президент болуп калды. Бул дагы өзүнчө тагдырдын бир жакшы жактары да бар. Ар кандай болот дейм. Эми ким билет, эми берсе берди, бербесе анысы деле элдик деп коюшат. Ага деле мен таарынчым деле жок, бирок ичине карап койсо жакшы эле болот эле. Азыркы президент Садыр Нуркожоевич менен жакшы эле тааныш окшойсуз, ооба, ошондо айтып атпайбы, ошо киши. Анан ошентип айткандан кийин анан башка жака барып, анан бир топ жыл өтүп кетти, анан кайра келди дейм. Зато президент болуп келди. Агай, азыркы ырчылардын көбүндө эки кабат үйү, сиздин тең тушуңуз Мелисбек Арыпбек айткандай келтеген жүйеңиз барбы? Эчтекем жок меники. Дачада жашап жүргөм, анан айла жок, анан бирөөлөр неметип калыптыр. Жардам берели, временно бир общежитие неметип турбуз дегенде, ошо пока общежитиедамын. Себеби мен чыгармачыл адаммын да, мага кыйыныраак болуп атат да. Небере чөбөрөлөр болот экен, алар иштетпейт экен, кыйналат экенсиң. Анысына тиги дачада ооруп деле калдым, 2-3 жолу больницага жатып чыктым. Эми дагы оңолуп алып, дагы эл журтубузга жакшылык кылайын деп эле аракет кылып атам. Бир топ окуучуларды үн коюп көрдүм вокал боюнча. Дикторлук боюнча дагы ушу бир окуу ачып туруп, дикторлорду повышение квалификация деген сыяктуу кылсам деген үмүтүм деле барып такалып, башка нерсеге такалып калат да, мындай каржыга. Ушундай нерселер көп болуп атат. Анан тем более возраст деп коюшту, каяка барсаң эле возраст дейт. А жүрөгүм жаш экен, иштейин, жардам берейин деп эле аракет кыласың да. Азыр аксакалдар кеңешинде да жүрөм, ушундай жардам берип. Бул общественный да. Акча төлөбөйт экен, эчтеке кылбайт экен. Бизде Кыргызстанда возраст деген менен чет мамлекеттерде ушул 60 жаштан жогору абдан баалашат, Американын президенттери канчада билесизби? Кытайда. Кытайда президенттердин баары тең көп жашашат. Тетиги 75-76-ларда болуп атпайбы. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич бир убактары бизге белгилүү диктор, аткаруучу, оончу Абас Чикеевке сөз берген экенсиз. Эми Кыргызда жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн дейт. Сиздин бир убактары берген өзүңүздүн убадаңызды аткарат деген ойдобуз. Өлбөйлө болсун тили болду. Мен аны жакшы көрөм, мен аябай жакшы көрөм. Албетте, өзүнүн президентин жаман көрсүн. Албетте. Себеби эл шайлады, өзүбүз шайладык. Андай президент каерде болбосун, аны көтөрмөлөп жүрүшүбүз керек. Мен башка эл журтубузга, мынау өзүбүздүн калкыбызга, кыргыздарыма, туугандарыма баарына тең айтат элем. Өзүбүздүн шайлаган президентибизди дайыма көтөрмөлөп жүргүлө. Каерде болбосун, кайсы мамлекет болбосун, каерге барсаңар, өзүбүздүн президентибизди көтөрмөлөп жүрсөңөр, силер абийирдүү болосуңар. Абаз мырза, буга чейин коомчулукта айтылып келет сиз тууралуу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган экенсиз. Тилекке каршы Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамын ала элек экенсиз да. Бул боюнча пикириңизди айтып койсоңуз. 93-жылы Акаевдин мезгилинде мага эмгек сиңирген артист деген наам беришкен. И как диктор катары, как артист катары, как ырчы катары да. Ошону мен алгам, мени менен Ашимов деген диктор алган. Иши кылуучу өз алганбыз, дагы режиссер алган. Эми ошондон бери Кудай шүгүр чоң эле эмгектер болуп атат, деп эл кыдырып, жер кыдырып, кыргыздын салт санаасын, ырларын көрсөтүп, ошо менен ушуга чейин келатабыз. Чын-чынына келгенде. Бүгүн деле ырдап атам, мына кече жакында аталар деген деле Кубанычбек Осмоновдун ырын ырдагам, аталар деген. Анын сыңарындай бүгүн деле жакшы чыгармалар жаралып атат. Бирок кичине кыйынчылык да болуп атат да, себеби
небере чөбөрөлөр бирөө колдон тартып, бирөө буттан тартып дегендей, улам оюң башка жакка кетип эле неме ошол жакшы чыгармалар жаратайын десем эле ошо бул кыйынчыраак болуп атат да. Эми ойлойм, өкмөтүбүз мүмкүн жардам берип калса, жилище жагынанбы, башка жагынанбы, ошотеки эмгегимди карап көрөр деген үмүтүм бар да. Сиз өзүңүз сунуштап көргөн жоксузбу? Өгүнү кат жолдогонбуз. Мен Эркин журналист деген өзүм продюсер досум бар, Мелис Арыпбек уулу. Ошол болуп кат бергенбиз, анан ошонун жыйынтыгы чыкса деген үмүт бар да. Буюрса. Ооба. Кудайым буйрсун ошол күндө. Айтканыңыз келсин. Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды алып калыңыз. Айтканыңыз келсин. Агай, биздин студиянын салтына ылайык сизге эркин микрофон, каалаган кишиңизге өзүңүздүн пикириңизди же болбосо оюңузду, батаңызды берип калсаңыз болот. Мен батам ушу мындайча айтканда, могу студияңар мына жерде эмне деген эл келет сиздерге? Эмне деген маселелер козголбойт? Ошонун көпчүлүгү аткарылса, ошол силердин ишиңер ошонун үзүрүн көрсө, анан эми ушул бүгүнкү сиз өзүңүз Гүлжанка айым мынандай маселени козгоп, жалаң эле бул саясат эмес, бүгүн маданиятты көтөрүп атасыз. Ушул ишиңер албан ийгиликке жетсин. Ошол өзүңөргө жакшылык берип, өмүрүңөр узун болуп, дайыма ушул телевидениеңер, радионор мындан дагы зор болуп, элдин атагына, элдин сыймыгына ээ болсун. Мен ошону менен бирге айтаар элем эл журтума. Эл журтум, мына мен кыргызмын деп баарыбыз тең сыймыктанабыз. Ошол мен кыргыз болуш үчүн эмне болуш керек? Ошон үчүн маданият болуш керек. Ошонун ичинде өзүң кандай кармаш керек? Каерде болбосун кыргыздын атагын жакшы жагынан чыгарып жүрөлү. Мен кыргыз. Биз сыймыктанган кыргыз эл артисти наамын алышыңызга тилектешпиз. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто өзгөчө инсан, жалпы жумурай журтка аттын кашкасында таанымал Кыргыз Республикасынын эмгеги сиңирген артисти Абас Чикеев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.